Москвада мекендештер 4 нерсени айтып кетейин. Эмне кылбаш керек экен? Ошонун айынан досторубуз, туугандарыбыз түрмөдө отурат. Ошон үчүн туугандар, эгер бирөөнүн картасын Сбербанктын таап алсаңар, сураныч аны колдонбогула. Силер кайсы жерден качан колдонсоңор, ошону видеокамерадан көрүп алат дагы, анан жөн жала менен мына уже менен мен билгенден уже 2 жолу, даже 3-чү жолу жөн эле там лепешка алып койгом, анан пятерочкадан нан алып койгом. Ошон үчүн эле 1000 сомго жакын акча кеткен. Ошон үчүн мени отургузуп атат деген проблема болуп атат. Экинчиси, туугандар, үйүңөргө барганда дагы жана ошондой эле бир жерге барганда парковка запрещенный жер болсо токтотпогула. Ошо жерге, кайсы жерге токтотсоңор, ошо жерден эле активный гражданин деген бар, же болбосо ошо жерде дворниктерге айтып коет экен. Дворниктер сүрөткө тартып жөнөтүп коет экен дагы. Эгер юридический адрес болуп калсаңар, ой, юридический адрестен юридический лицого оформленный машине болсо, ИП же ОООго олчойгон 100 000 деген штрафтар келет экен. Үчүнчүсү, туугандар, жана каршеринг бар, машинени арендага алып айдаган, Делимобиль, Ситимобиль, Яндекс.Драйв дегендерди айдаганда ни в коем случае, туугандар, бирөөнө аккаунтуңарды ачып бербегиле. Аны обязательно кечкисин ГАИ текшерет. Любой каршерингди обычно токтотот. Эгер өзүңөрдүн аккаунт эмес, жөн эле бир досуңардын аккаунту ачып берип коюп айдап келген болсоңор, 100 000 штраф салып коет каршеринг. Андан тышкары дагы штраф кайники бар. Ошондуктан туугандар ушул нерселерди кылбагыла. Анан таксиде айдагандар өзгөчө өтө абайлаңыздар. Желательно внутренний сторонада камера тарткандай, наружный сторонада камера тарткандай болсун. Анткени ичинен ар кандай нерселер болсо подстава болду дегенде болуп атат. Подстава болбой эле 80-90% жана чөп ташыгандар прекрасно знает, что это чөп. Анан ошон менен кармалып, азыркы учурда 400 кыргыз түрмөдө именно ошол закладчик болуп иштегендер, же болбосо таксиде чөп ташыгандар болуп атат. Анан көп эле айтып атат, подстава болуп калды. Подстава эмес эле, 80-90% прекрасно знает, что это чөп болчу, и прекрасно на этом акча таап атышкан, и в один прекрасный день их поймали. Ошондуктан такси айдагандар желательно всегда алдыңарга дагы ничего, кичине акча кетет, но зато всегда будете чисто. Алдындагы салондун ичин тарткандагы неме койуп алгыла, камера койуп алгыла. Салам алейкум.